Мен бүгін мақтайын деп тұрам, мен мақтанайын деп тұрам. Бүгін ректоры Бекмырзаканын жылдыз болып атқан күні. Көп жерге барсаңыз, ушундай бір қоғыз бірдемені жасайды. Бирок 2 айдан кейін барсаңыз, ушу талқыланып жатқандай болот да. Бишкектеги мен деген аты чыккан университеттерде окуп аткан студенттерге боорум ооруйт да. Ажатканалардын эле кирип көрө берейинчи, мен ушу ажатканадан ушу заарганып калганмын да мен. Жагымдуу музыка. Азыркы студенттер бизден алда канча бактылуу экен. Мугалим отура турган отургуч менен студенттин отургучу окшош экен. Ушта уруп көрөйүнчү мына. Мен дагы педагогикалык силерге бул жаңырбашпы деген чыгып атат го, кой. Мен азыр Кыргызстандагы башка окуу жайларынын студенттерине кайрылам. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков, мен бүгүн Оштомун. Мен бүгүн мактайын деп турам, мен мактанайын деп турам. Анткени мына Ошто Ош мамлекеттик педагогикалык университети деген бар. Мурдагы аты ОГИПИ. Анан мурда эң артта калган, эң начар, шарты дагы начар, сапаты дагы начар окуу жай ушул эле. Бирок ошол окуу жай акыркы бир 2006 жылдардан баштап жалаң ошол секирик жасап, жалаң өзгөрүп, өсүп келатат. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Ошол университет бүгүн дагы мынантип бир жаңы ачылыш жасап отурат, мындай жаңы имарат курду. Өзү контрагынын баасы арзан. Анан студенттердин саны Оштогу окуу жайларга салыштырганда аз. Ошого жараша бюджети дагы аз. Бирок салган имараты ошолордукунун баардыгынан жакшы десем болот да. Бул эми мен Ошко салыштырып атам. Эгерде Бишкектеги мамлекеттик окуу жайларга салыштыра турган болсоң, бул окуу жай алардан ат жабам алдыда кетип атат. Эми мына курулуштун сапаты. Бизде баягы коррупция деп коррупцияга аябай үйрөнгөнбүз да. Ошон үчүн биз жакшы курулушту көрбөгөнүбүзгө кыйла жыл болду. Бул ошол жакшы курулуштардын бири. Ачылыш бул. Киргенде мындай болгон. Мына жерге суу кампа курушуптурлар. То есть булар эми суусу жок калбайт. Ошто суу жок болуп калышы мүмкүн, бирок бул окуу жайда суу жок болуп калбайт. Анткени суу кампасы бар. Алдына асфальт кылышыптыр. Бул жагы 6 кабат. Бул жагында балкону бар, бул жагында балкону бар. Эми артында дагы ушундай балкону менен. Подвал менен кошкондо 6 кабат, өзү 5 кабат. Бирок подвал дагы азыр ашкана, ошого окшогон нерселерин бүт подвалга курган. Анан баасы 400, адашпасам, канча $450 турган. Ушул $450 ар бир чарчы метри $450. Так. Бүгүн ректоры Бекмырзаканын жылдыз болуп аткан күнү. Студенттери менен, мугалимдер менен сүрөткө түшүп, саламатсызбы, кандайсыз? Жақсы. Ачып алыпсыздар, куттуктайм. Рахмат. Бүтүрүп алдыңыздар. Бүтүрүп алдык, Кудай кааласа. Азыр мага ушул окуу жайдын азыр канча сомго бүттү, метр квадраты, мен буга чейин билип аткам, бирок азыр мен адашып калышым мүмкүн, токтоп айтып берсеңиз. 3,5 метр квадрат. Жалпы тендердик баасы 160 миллион болчу. Аны тендерден уткан курулуш компания 120 миллионго утуп
Сметалык курду. баасы 160, тендердик баасы 120. 20 миллион. 120 болсо, ошондо чарчы метри канча долларга туура келип калат? Эми доллар менен эсептеп көргөнбүз. Эсептеп көрсө бир $450 ал жак бул жагына айланса керек. Мебель ошого киреби, кирбейби? Жок, мебель кирбейт ага. Имараттын бүтүшү, краска, жанагы чырак, бардыгы менен кошулган. Мына камераларчы, видео камералар? Бул камера өзүнчө коюлган, өзүнчө тендер болгон. Ошондо бизди бир эгерде сураныч, бир экскурсия кылып бир кыдыртып бересизби? Макул. Санариптештирүүгө ылайыкташтырылган бул. Студенттерибизге азыр расписаниялар илинбейт. Ушул электрондук доска аркылуу гана алар кайсы күнү кайсы сабак предметтер болот, ошонун баардыгы болот. Андан бул жерде инфодокус, студенттердин AVM программасына баардыгы ушул жерден балдар маалымат алса болот. Кандай ата-эне келеби, мейман келеби, окуу жай жөнүндөгү баардык маалыматтарды ушул жерден алса болот. Туура, бул бирок көп учурда жанагы ошого окшогон нерсени жөн эле мебель же болбосо сувенир катары колдонуп калабыз да биз. Мунун практикалык мааниси болобу? То есть күнүгө келип студенттер ушул жерден жанагы эмени көрүшөбү, көрүшпөйбү? Сөз көрүшөт. Бул жерде сөз көрүп, Мисалы расписаниясын. Өзүнүн жеке кабинет аркылуу кирет. Мына расписаниясы мына күнүгө көрүп, аны кааласа соткага тартып алат. Көчүрүп алат. Расписаниясы, журналы, анан дагы алган балдары. Бирок ушун эле өздөрүнүн ар бир студенттин азыр электрондук почтасы бар да. И өздөрүнүн телефонуна салып койсо, мунун да кереги жок болуп калат эле го дейм да. Жок, бул жерден эме ар кандай сулча болуп калышы мүмкүн да. Кээ бири шашылышып кетип атып, көргүсү келип калат. Же болбосо сырттан келген бирөө, эми азыр факультеттердин расписанияларында коебуз. Сырттан бирөө келип туруп, мурдагыдай дубалдан эмес, ушул жерден карай турган кылабыз. Андан сырткары азыр электрондук документ жүргүзүү деген кирип атат. Ошондо бул жерге токступ ачып койгонбуз. Алар дагы бардыгы, мына мисалы үчүн Кыргызстан боюнча инфодокска кирип атат. Сырттан келген бир жетекчи декандар кабинетине барбай бир документти шашылыш бүтүрүш керек болсо, баягы кол коюп же жооп бериш керек болсо, мына кызмат аркылуу пайдаланса болот. Биздин өзүбүздүн ички документ жүргүзүүбүз. Мына бул жерде мисалы үчүн өзүнүн логин пароль менен кирет дагы, электрондук документтерге жооп берип, ушул жерден эле баягы буйрукка же болбосо аткарууга же таанышуу жана башкалардын баардыгын ушул жерден аткарса болот. Эменин университеттин өзү жөнүндөгү маалыматтачы? Өз жөнүндөгү маалымат эми негизинен бул жерде сайт эле бар. Анан сайттан сырткары биз жанагы социалдык баракчалардын, YouTube'дун өзүнүн страницалар бар да, ошолордун ссылкаларын бардыгын ушул жерге коебуз. Андан сырткары окуу жайдын территориясында эмне кайсыл жерде жайгашкан картасын киргизебиз бул жерге. Кыскасы бул баягы электрондук справочный, сурап билүү борбору катары кызмат кылат. Бирок азыр мунун кылганыңыздар жакшы экен. Бирок мен Кыргызстанда бир дагы окуу жайда өздөрүнүн сайтында деле, башкада деле мен сиздерди азыр жанагы акчаны жакшы иштетпей атасыздар дебейм. Себеби иштетип атканыңыздарды көрүп атам, мен ишенип атам. Бирок ошол эле учурда университеттин канча бюджети бар, канча студенти бар, кайсы факультеттин контрагы канча, анан бюджети кандай иштетилип атат, ошого окшогон маалыматтарды дагы жашырбай чыгарып койсоңуздар болобу, жазып койсоңуздар? Маселе жок, аны киргизип койсоңуз, анын отчетун беребиз. Жылдык отчеттор болот. Студенттин ар бир адистиги боюнча контракттарды чыгарып коек болсо, ал маселе жок, Эрал. Аны деле киргизгенге жашыра турган ал жерде эч нерсе жок. Университеттин рейтинги, рейтинги туура. Ал кээде мисалы балким кайсы бир кемчиликтерди кайра эле кемчилиги жок эч нерсе болбойт дегенчи. Жакшы экен, анан булар жанагы эме болуп калбайбы? Мисалы көп жерге барсаңыз, ушундай бир кооз бирдемени жасайт, бирок 2 айдан кийин барсаңыз, ушу талкаланып жаткандай болот да. Мен ойлоп атам, булар абдан азыркы мамлекетибиз, президентибиз баш болуп бардыгы санариптештирип өтүп атат. Ошондуга мен ойлойм, азыр бардык адамдар азыр буну пайдаланып калды. Ошондуктан бул көргөзмө катары пайдаланбайт, бул практикалык катарында мен пайдаланат деген үмүттөмүн. Мына ушул зарыл буюм болот. Панелдерди алдык. Кудай калса бул эң зарыл буюм болуп эсептелет. Кадимгидей эле компьютердик системада иштейт. Бул жака мына сүрөттөрдү илипсиздер. Бул сүрөттөрдү да биз эми мындай деп эсептедик. Баягы биз дайыма саясий ишберлер эмес, биз ошол элдик педагогторду, маданий биздин белгилүү инсандарыбызды дагы илгенге аракет кылдык. Жана аны дагы атайын QR код менен
кирсе ошол Манас тууралуу, белгилүү жазуучубуз тууралуу, Саякбай Каралаев боюнча, Жусуп Аласагын боюнча өзүнүн соткасы аркылуу, QR код аркылуу маалымат ала алат. То есть азыр Саякбайды басса же болбосо муну азыр ушул QR кодун телефонуна тарта турган болсо, автоматтык түрдө Манас жөнүндө маалыматтарды алат. Уктуңарбы? Так, көрсөк болобу азыр чындап эле? Мен азыр результат не дейт? Перейти на сайт. Ачып беришиң керек экен. Макалалардын эмелери чыгат экен да? Маалыматтар. Сонун? Саламатсызбы? Ушу каналыбыз студенттерге ыңгайлуу болуш үчүн түзүп бергенбиз. Жана мугалимдерибиз ушул акыркы технологиялар менен жабдып берсеңиз дегендиктен дагы ушу мугалимдердин суранышы менен биз ушул акыркы технологиялар бул 3D форматындагы панелдик доскаларды ар бир канага алып бергенбиз. Азыр булар Бул сенсорный панель. кол менен да иштей береби? Же ошо сиздин ручкаңыз менен гана иштейби? Кол менен да иштейт. Кирип кетет адам. Мисалы, Бир могул жерде поиска бир нерсе жазып Назад. коебуз. назад десем кирип кетет. Мисалы, буга кирип алайын. Могул жерде. Кол менен деле иштей берет экен да? Сенсорный. Кол менен жазса болот да. Бул эмне максатта пайдаланылат эми? Бул жерде мисалы үчүн мындай проектор менен иштеткенде ал сенсорный иштебейт да, доскага эле түшөт. Бул жерде бардык 3D форматтагы видеолорду көрсөтсө болот. Мисалы үчүн карасак, могул жерде биологияга тийишүү. Мен өзүм специфик биолог болгондуктан мен ушул платформаны көп колдоном. Бул платный платформа. Так, могул 3D. То есть бул азыр интернетке туташканбы азыр? Ооба, подключение болгон жакта. Жакта менин аккаунтумду сурайт. Бул жака официалдуу түрдө регистрация болуп сатып алыш керек. Анын акчасы төлөнгөнбү? Акчасы төлөнгөн. Мен аккаунтум өзүм сатып алгам да. Бул жерде мисалы үчүн анатомиянын кан айлануу системасын өтүп атканда, могул жүрөктүн ички анатомиялык түзүлүшүн көрсөтүп атканда мындай үйлөсөк болот. Мисалы үчүн аорталык клапан кайсы жүрөктүн кайсы тарабынан башталат, өпкөгө кетүүчү артериялык кан тамыр кайсы тарабынан башталат, көбүнчө окуучулардын кыйналганы жүрөктүн оң жана сол тарабын айырмалаштырып кыйналат да. Ошондо кантип айырмалаштыруу ушул жерден көрсөтсөк болот. Мисалы үчүн могул жүрөктүн сол тарабы, сол карынча, сол дүлөйчү. Аны кантип түшүндүрөбүз? Мисалы үчүн аорталык кан тамыр, эң чоң кан тамыр, денеге кете турган кан тамыр жүрөктүн сол тарабынан, сол карынчадан башталышына. Ал эми мына кислород, мына кызыл стрелка бул кислород кычкылтек кирип, могул аорталык кан тамыр аркылуу денеге кетет. Анан ал эми бул кайра денедеги соек газды могул жерден мына бул веналык кан тамыр, артериялык веналык кан тамыр могул жүрөктүн сол тарабына, сол карынчага, сол дүлөйчү аркылуу сол карынчага кирет. Анан бул жерде көк бул соек газы. Соек газы бул өпкөгө кете турган кан тамыр, көмүр газы. Бул өпкөгө алып барып, кайрадан кычкылтекке бай кан кайра алып келет. Могул кан тамыр аркылуу бул жака кайрадан кирет. Бул кан айлануунун кичине тегереги, чоң тегереги деп айтып Медфактын эле кичине керек экен да? Бул жакшы эффект түшүнөт деген. Андан сырткары биз мисалы үчүн вирусту көбүнчө окуучулар түшүнгөнү кыйын болот. Мындай көз менен көрө албайсыз, микроскоптун жардамы менен көргөндүктөн биз ушундай видео менен көрсөтсөк, мындай сыртынан эмне менен түзүлгөн, ДНК кайсы жерде жайгашкан баардыгы көрсөтүп берет. Мисалы үчүн могул оболочка, кальций калып, биолог, РСМ деген биологдун түрү кайсы жерде жайгашкан, ошонун баардыгын жактан көрсөтөт. Эми ошондо бизден жакшы вирусолог, жакшы жанагы бактериологдор бизден го чыкпаса керек, эми педагогдор мыкты биологдор чыгат. Андан сырткары биз жогорку республикалык тестке даярдайбыз. Окуучулар келет мектептен даярданганы. Ошолорго биз түшүндүргөндө баалыгы ОРТсы жакшы тапшырат да тестти. Рахмат чоң. Бул жактарын ушинтип, мынау мен азыр ушул жерден эле көргөзөт окшойм. Мени эң кубандырганы мындай болуп атат. Мен эсиңиздерде болсо керек, мен жанагы улуттук университетке барганмын. Башка ошол Бишкектеги Борбор калабыздагы сыймыктанган локомотив боло турган окуу жайларга барып жүрөмүн. И ошол жерлерге барсаң, биринде дагы мындай пардасы жок да, занавеска деген нерсе жок. Анан мынага окшогон нерселердин кандай десем, жок дегенде дубалды моундай кылып боеп койсо болот экен. Булар жакшы кылыптыр, обойдай кылып боеп коюштур. Анан алар жөн эле бир коробкада отургандай эле отурушат.
Мен сіздерде жанагы не үчүн ректордун кабинетинде пардасы бар, не үчүн башка кабинеттерде парда жок деп ээрчитип келип атам да агай дейчи. Туурабы туура эмеспи? Парда кереги жокпу? Керек. Боло береби. Керек, конечно. Не үчүн баарына тегиз мамиле кылынбайт дейм да. Мына буякта бар, буякта жок. Кудай бурса болот. Булар жаңы кирип, мына жаңыланып неметип атышат. Нахыл. Баарын тарта берсе болот. Бул кайсыл бөлүм? Мына блоктордон кетебизби, кетпейбизби? А блоктор эмнесинде чар? Анан мен бир жагынан алганда ошол Бишкектеги Мемин деген аты чыккан университеттерде окуп аткан студенттерге боорум ооруйт да. Так. Бул жакта биз эми азыркы студенттер бизге караганда алда канча бактылуу экен. Биз мындай партаны, мындай стулду, мындай досканы дегеле көргөн эмеспиз. Мунга окшогон кооздукту көргөн эмеспиз. Мунулар чоңдордун гана кабинеттеринде болчу эле. Азыр студенттердин кабинетинде бар экен. Пол биздики жанагы Советтер Союзунан калган жана паркет полдор болчу эле. Так. Стул жумшак эле эмес, мунун бир аз эме да болот экен. Мынтип кыймылдап турат экен. Ошо блок койбопсуздар да, жаңы стандартка балдарга ылайыктуу болсун деп блок койгон жокпуз. Энди азыркы заманга ылайык балдарыбызга жумшак жана ар кандай усулдарды пайдаланганда ошо ыңгайына жараша мугалимдер балдарды бөлүп окутуп, аларды топторго бөлгөнгө да ыңгайлуу болсун деген шарттар биз жасадык. Бул жакшы эмне кана бул азыр? Компьютердик кана. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламат. Кандайсыздар? Компьютерлер менен камсыздалган кана. Азыр мына окшогон доскалар канча кабинетке коюлду ошондо? Канча? Бул азыр бардык канада бар бул. Ошондо канча кана бар? Канча аудитория бар? Бул 49 бекен 47 аудитория бар да бул жерде. Ошондо 47 болсо 47 ушундай доска коюлган. Бул доска коюлган. Бардык кана бар, бир канага коюлган. И бардыгынын занавескасы бар. Бардын занавескасы бар. И бардыгынын стулдары ушундай жумшак Ушундай болот. ар түрдүү жумшак, ар кандай түстө. Бардыгын көрүп чыксам болобу? Болот, бардын көрүп чыксаңыз. Мына компьютерлерчи? Булар Компьютерлердагы не жаңы дейт? коюлган компьютерлер. Coolbird деген эме экен, компьютер экен. Бул бизге белгилүү эмелерден эмес го, баягы брендтерден. Бул жаңы бренд бекен, Биз айткем ушу жаңы Булар да башкача экен. Сонун. Рахмат. Бул жактагы мынау чырактар канча 1 2 3 4 6 чырак. Сиздер эмес, муну дизайнерлер кылган окшойт. Дизайнерден суранганбыз, дизайнерлерден. То есть дизайнер Жалдап, анан ошо дизайнердин жасап бергендигин биз курулушчулардан талап кылдык. Алар ошонун негизинде жасап беришти. Рахмат. Бул жактачы Ал жак ажатканалар бул жак. ажатканаларын деле кирип көрө берейинчи. Мен ушу ажатканадан ушу заарганып калганмын да. Мен көп жерге барсаң жакшы эме кыла беришпейт. Так, бул эркектерге жагы экен, Свет коюла элек беле, Же свет бар экен, Ысык суу чыгат, муздак суу чыгат. Мына самындар дайыма тура ушинтип. Кафелдер жакшы коюлуп тур. Бул жак писсуарлар экен. Бул жака занавеска коюлуп тур, бул жака да. Так, бул жак жана эмеден коюпсуздар да, мындай унитаз. То есть толук отура турган эмес, жарым отура турган. Бардык отура турган. Мындай заманбап турган аракет кылдыкта биздин балдарга үйрөнүп. Заманга ылайыкташтырып жасалган. Жага азыркы дарат кагаз коюпсуздар, бирок дарат кагаз кое турган жердин өзүн кое коюпсуздар да? Жок, аны жасайбыз. Эми алдыда тендерге берилип, азыр тендердин эмесин уткан фирма бир аз кечигип атат. Келсе бул жерге күзгү коюлат. Атайын колдорун арчый турган кагаздарга атайын эмеректер коюлат. Кол кургата турган. Кол кургата турган. Азыр ошондо бул подвал менен 6 этаж болуп атат, туура? Подвал менен 6 6 этаждын бардыгында ушундай туалет барбы? Туалет 3кө чейин бар. Подвалдан 3-чү этажга чейин ар бир этажда 4-5 этажда жок. Ошондо 3 даараткана бар. 4 даараткана бар да. 3. 4. Эркектер үчүн, аял заты үчүн атайын бардыгы ошондой. Сонун. Болот экен го ушинтип даараткана курса. Демеге Улуттук университеттин жанагы эң башкы корпусунун
ушул дааратканасы ичинде, ошо даараткананын алдынан өтүп кетип атсаң, ондой бир радиуска ошол бомба жарылгандай болуп жыттанып турат. Бул жактан эми жыт чыкпас. Бул жагы узкий экен. Аябай жыт, начар жыт, ушу ачуу. Ошол даараткананын бүт абалы ушул. Мына. Бул каяктан суу түшөт нафы үстүнөн суу түшөт. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Бул жак эмне кана азыр? Бул жерде студенттер окуй турган кана, бул жерде ар бир кана өзүнчө. Жок, ошондо эмне кайсы предметке дейм? Бул предмет химия. Мен аты жөнүм Исламбек Кызайгүл. Азыр мен сиздерге ошол химия предметин кантип ушул интерактивный панель менен мындай оңой жеткиликтүү студенттерге окуучуларга жеткизип берсек болот. Мисалы үчүн биз химияда эң эле башталганда атом анан молекула деген теманы өтөбүз да. А бирок ошону өтүп атып биз күнүмдүк турмуш менен байланыштырбайбыз. Ошон үчүн окуучунун да студенттин да эсинде бул калбай калды. Мисалы бул кадимкидей эле суу, бул муздак суу. Ал эми бул болсо составындагы молекуланы карасак, бир аз тыгыз эмес абалда жайланышып атат. Ал эми бул бөлмө температурасындагы, демек кадимки бөлмө температурасында биз ичет турган суунун составында деле ушундай молекула бар. Бирок ал кыймылы бир аз суук сууга караганда жандуураак болуп атат. Ал эми хот бул ысытуу. Демек кадимки биз кайнаткан суулар, биз кайнаткан чайыбыздын составындагы молекула ушундай абалда болот да. Ошон үчүн ал баягы капкактан ашып кетет экен. Ошон үчүн капкактан ашып кетет да. То есть ушинтип көргөзүп бересиздер. Ушинтип көргөзүп беребиз. Андан тышкары мисалы тугайрыңыздар, мен түшүндүм, эми жалпы логикасын түшүндүм. жалпы ушул Ошондо азыр ар бир бөлмөдө ушундай видеокамера коюлган. Ар бир бөлмөдө ушундай панель бар, доска. Андан сырткары доска. Бул жагы кадимкидей эле доска да. Бул жагына маркер менен жазсак дагы болот. Аны кантип кыласыздар? Муну айлантып алабыз. Алып туруп, көтөрүп эле алып туруп алмаштырып коесуз. Мен эми эркиндик берилди окшойт, эми мен официалдуу сөздөрдү эмес, мен өзүм сөзүм менен айтып берейин сиздерге. Так, мына 105-кана дейт. Кирип көрө берейин, а? Бизге бүгүнчө уруксат. Так, бул канасы эмне кана экенин жазбаптыр эле сыртында. 105-кана деп турат. Камерасы бар экен. Занавескалар коюлуп тур, жумшак эмеректер коюлуп тур. Эки доска бар экен, бирөөсү жанагындай электрондук доска экен. Так, булар айтып атышат. Ошол электрондук доскага жанагы 4 өлчөмдүү, 5 өлчөмдүү дейби, ушундай жанагы көргөзмө куралдары киргизилген, анын акчасы төлөнгөн. Биз аны интернеттен кадимкидей алып көрсөтүп бере беребиз дешип атат. Так, жакшы экен. Эми бул жагына кирип көрөлү. Так. Биз азыр биринчи этажда жүрөбүз. Мунун дагы жасалгасы ушундай экен. Мында дагы ушул мына жумшак отургучтар. Мында дагы ошол жанагы эки доска, бирөөсү электрондук. Занавескалар тагылган, камера коюлган. Үстүндөгү эмеси жанагы чырактары монтип плюс формасында экен. Ошол муну дагы биз өзгөртөбүз, дагы жакшыртабыз дешип атат эми. Сонун. Так, могу ушул коридор. Так, коридорго дагы ошол үстүн кара боек менен боешип тур. Бул жагы жашыл экен. Бул жагы жанагы эме кафель. Кафель койгондо көпчүлүк учурда билесиңер, кафелдин монондой плинтусун койбой коюшат. Бул жерде толук плинтус бар экен. Азырынча мен плинтусу жок, мен көрө элек. Так, бул жагы азыр 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи кабаттарга чыга турган тепкичи. Бирок мен азыр мына жакта бир жакшы нерсе көрдүм. Лифт бар экен. Так. Иштейби, азыр көрөбүз. Так, лифт келе атат. Наларда көргөт мен. Ошондойбу? Наркаларбы? Так, азыр биз 2-ге чыгалы, Мына 2-нчи этажга чыгабыз. Анан 3-чү этажга чыгабыз. Так. Жагымдуу музыка. Бул жака
менен ушу окуу жайдын логотиби түшүрүлүптүр. Так. Экинчи кабатка мындай чыкканда эле мындай жумшак отургучтар бар экен. Так, мына жерде отуруп алып, ушул жерде агайыңыз менен сүйлөшсөңүз болот экен, эжекеңиз менен сүйлөшсөңүз болот экен, группалашыңыз менен сүйлөшсөңүз болот экен, сүйлөшкөн кызыңыз менен сүйлөшсөңүз болот экен. Анан бул жакта мындай гүлчелектерди коюштур. Муналар тирүү гүл экен, байкаганга караганда. Ал бул жагына ушундай дизайнердик жанагы көз караш менен жасалыптыр бул дагы. Сону. Эми биягынан баштайлы. Так. Так. Бул жагында сүрөт жок экен, бирок башкача боек менен боёштур. Мында дагы ошол эки доска. Буга аудитория катары кайсы бир мугалимге бөлүнүп берилген окшойт, гүлдөрүн алып келип коюп коюптур мына деп уже. Так, бардыгында ошол полдон баштап потолокко чейин эме экен, терезе экен. Муну кандай кылып эме алат экен? Көрөлүчү. Так, көрөлү. Так. Мына. Күн керек боло турган болсо, ачып койсоңуз күн. Мына, жаап койсоңуз шум, шамал. Сон. Мыналарын бир аз карап коюш керек экен, ручкаларын. Бул жакта дагы жумшак эмеректер. Так. Так. Мынакей. Бул жакта бир кана окшойт. Же бул жер мугалимдер отура турган кана экен. Мына жактарга шкафтарды кылышыптыр. Мугалимдер менен көбүнчө көп жерде байкасаңыздар мындай болот. Мугалимдер, завкафедралар, декандар, анан ошолор отурган жерлер көбүнчө мындай жумшак стулдар болот. Жакшы шарттар жалаң эле ошолорго болот. Анан студенттерди мал катары көрүшөт дагы, студенттерге эч кандай шарт түзүшпөйт. А бул жерде студент менен мугалимдин статусу дээрлик бирдей. Мисалы, мына мугалимдер отурган кана экен. Мугалимдер деле ушундай эле партада отурушат, и студент отургандай эле стулда отурушат. Бирдей, ашыкча эмес. Бир гана өзгөчөлүк мына жерде бирөө кресло коюптур. Бул ушул жердин жанагы эмеси окшойт. Мына жерде ким отурат? Кандай саспы? Завкафедра отурат. Бул наркы жактагы креслосун көтөрүп келип алган окшойт, Аны деле стулун мына окшош кылып койсо эмне болот? Бардыгын бирдей кылып. Себеби баягы студенттер менен, жетекчилер менен немелердин бардыгын бирдей эле кылсак жакшыбы дейм да. Кээде ушинтип ойлоносуң да. Неге алар креслодо отурушат? Мисалы, национальныйга барсаң, баягы студенттердин мен кайра ошону мисал кылып атам, жиниңиздер келбесин, туура түшүнүңүздөр, мен көргөнүмдү айтып атам. Анткени локомотив окуу жай болуп, ошол улуттук университетте мындай шарт жакшыраак болуш керек деп ойлойбуз да биз. Мен аймакта жашаган, аймакта өсүп чоңойгон бала мынтип ойлонот. Мен Баткенде окубайм, мен Жалал Абадта окубайм, мен Ошто окубайм, мен Бишкекке барып окуйм дейт да. Себеби ал ойлойт, канчалык баягы өзү жашаган жактан алысыраак, канчалык борборго жакыныраак болсо, ал жактагы шарттар, ал жактагы сапат ошончолук жакшы деп ойлойт да. Андай эмес экен. Таптакыр андай эмес. Тескерисинче мына Ошто эле, ушул жөнөкөй эле бир окуу жайда шарттар ушундай. Ал жакта тескерисинче мындай. Ошол борбордо, ошол улуттук университетте декан отурган, завкафедралар отурган жерлер тим эле сонун, ректор отурган жерлер тим эле башкача да. А бирок студент отурган жерлер ал аткана, ал малкана. Студенттерге ал жерде малдай мамиле кылынат. Кечирип коюңуздар, бирок ушундай чындык. Так. Эми бул жака киребиз. Assalomu alaykum. Бул эмне кана бул? Бул лексиялык кана. Жөнөкөй эле. То есть мугалим келип өзүнүн программасын бул жактан тандап алып предметин. LED экранды ошол панелдер ушулар. Ошодон флешка салат. Бул болсо бардыгы интернетке туташтырылган. Анан өзү жанып иштеп кете берет. Баса. Муну азыр жанганда жакшы болот эле. Мен жанган нерсени көргөзүп берейин.
жана эмелер көрсөтүп беришти муну балдар. Муну мынтип урсаң дагы эч нерсе болбойт. Мүмкүн аябай чыдамдуу, аябай сапаттуу деп ушуну тандаганбыз дешти. Муну урсаң дагы, мынтип муштасаң дагы эч нерсе болбойт экен. Мен азыр мында эмес, жанган нерсесин да көргөзүп берейин. То есть мындай экен. Эки чоң терезеси бар экен, анан эки кичинекей терезеси бар экен. Бирок ошол кичинекей терезени дагы мындай кылып занавескасыны коюп чыгышыптыр. Мына. Сон. Муну жууп тазалап коюш керек экен, аркы жактарын катар. Булар баягы усталар кеткен бойдон эле экен да. Булар дагы полдон баштап потолокко чейин. Камера коюлган, ал камераларды ким көзөмөлдөп турат? Камералар атайын бу жерде биринчи этаждагы күзөтчүдө бардай көрүнөт. Андан сырткары жандай кокустуктар болуп кетсе, же бир нерселер жоголсо да атайын айтышник агайыбыз бар. Ал өзүнчө программа турат. Анан ректор дагы өзүнчө көзөмөлдөп турат. Ошол үнү менен кошо жазылат. То есть кайсы мугалим сабакты кандай өтүп атат, же болбосо сабак деп келип алып кайсыл жомокту айтып атат, аны бардай көрүнөт. көрүп анализ кылса болот экен. Мына. Ашыкча сөздү сүйлөй албайсың. Кээде билесиңерби, кээ бир мугалимдер келип алып бир ойга келбеген бир чүштү айтып отура беришет да, убакытты алыпчы. Андай болбойт экен. Так, биз азыр экинчи этажда жүрөбүз азырчы. Ортодон карасаң мындай балкончук бар экен. Бул дагы жакшы эле болуптур. Так. Азыр элдин бардыгы кетип калды, биз эле калдык бул жерде. Бул дагы бир лекциялык зал экен. Мына. Бул лекциялык зал дейт бул. То есть кээ бир группада 11, кээ бир группада жандай бөлүнгөндөр ошол зарыл болгон предметтер болгондо кошуп бир өтө турган баягындай чоң лекциялык залдар. Азыр бул жерде лекция өтсө болот экен, андан сырткары конференцияларды өткөрсө болот экен. Так, мына жакта эмелери балконго чыга турган эшиги бар экен. Анан бул жактын мебелин караңыздар эми. Мына. Жумшак бул жакта дагы. То есть булардын азыр принцип мындай болуптур. Биз блок колдонбойбуз, анан катуу отургуч колдонбойбуз деген принцип менен курушуптур. Так. Бул жака кирели. Так. Бул сары түс экен. Бул жакта дагы ушул эле отургуч. Сонун. Биз окуган экенбиз да эптеп, а? Бизди жөн эле тепкилеп эле эметип коюшкан окшойт. Эми буларга боло берет дегендей. Азыркы студенттер бизден алда канча бактылуу экен. Бул жак эмне? Бул жак проректордун кабинети. Бул жак эч ким жок болсо керек, а? Бул жак мына туалет экен, аялдардыкы. Аялдардыкын да көрсөтүп берейин. Мына. 3төн раковина бар экен. Жана ректор айтты, күзгүсү колдук жуугандан кийин кургата турган, же болбосо салфетка кое турган аппараттарын коебуз деди. Мына жакта ошол 4 орун бар экен. 4 көздүү экен. 1, 2, 3, 4. Наркы жагында дагы муз көйүндө дагы азыр киребиз 4 көздүү. Мына муз көй жагы. Бул жакта дагы 4 көздүү экен. И 4 писсуар бар экен. Так. Булар не? Мына койлек бije суу чыгат экен, бирок мыналар катырылбаптыр эле. Мыналар катырылбаптыр. Ушулардын бардыгын мындай кылып иштейт экен, бирок мыналар катырылбай начар коюлуп калыптыр ушулар. Ушуларды оңдоп коюш керек экен. Так. Сонун. Эми 3-чү этажга чыгалы эми. Дуалда баратсаңыз, мына эмеде, тепкичте, дуалга мындай чырактар кадалыптыр. Так, бул жакта дагы туалет. Ошондо 3 туалет болду азыр мен көргөн. Мына 3-чү кабаттагы туалет. Мына аялдар үчүн туалет. Мына. Азыр. Так. Бул жактын чырагы башкача экен. Мына чоң-чоң чырактар экен. Жарык сонун. Партанын эмеси, парта дагы башкача экен, а? Парта мындай эме экен. Эмне деп коет ушу фигураны? Ромбиктин немеге
ыңгайлуу болот. ромбик деле эмес экен, бир башкача эмне деп койчу эле ушундайды, ушу форманы. То есть мынау 4 бурчтук экен, бирок баягы 4 чарчы эмес экен. Бул мындай кыйгач экен. Жазганга ыңгайлуу да, мына жерде отурган адамга мынчалык тардык болбой калган. Бир аз кеңейткен, негизи фасон форманы эске алган, анан ары аудиторияны. Бул жакта 2ден студент отурат экен, бул жакта 1ден студент, бул жакта да 2ден студент. Бул жакта мына мугалим отура турган отургуч менен студенттин отургучу окшош экен. Бул жакта дагы занавескалар коюлган, LED экран коюлган, доска коюлган, камера коюлган, чырактар бар. Эки түстө болуп, эки жагы мындай краскаланган. Полу жанагы эме ламинант. Ламинантты эмне деп коет муну? Ооба. Нол да бар. Бардык немен байкап. Температураны көзөмөлдөп турат ушул жакта. Шуга карап, То есть ысып кетпейт, сууп кетпейт. шуга карап эске алып турулат. Так. Бул жак жабык. Деканат болот. Бул жак деканат болобу? Кирип көрсөк болобу? Деканаттан бул жакта эмне жыйындар өтүлөбү же? Жанагындай өз ара жыйындар, ошо тиешелүү, анан лекциялык дагы болот. Декан каерде отурат? Деканат болгон жанагындай декан өзүнүн канасы бар. Жерде мугалимдер отурат бул жерде. Декан каерде отурат? Декандын өзү кабинети бар бул жакта. Бул жакта кафедра башчысы турат. Бул жердечи? Бул жерде ошо мугалимдер. Декандын кафедрада мугалимдер бар да. Ооба. Тиешелүү. То есть мугалим менен студент бир окшош стулда отурат экен. Мунун сонун. Кафедраларыбыз. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Саламатсызбы? Кандайсыз? Эми жанагы стулдарды карап атам да, бардык студенттер менен жанагы эмелердин, жанагы мугалимдердин стулдары окшош экен. Сиз декансызбы? Жок, биз кафедра башчы. Кафедра башчы мына стулга караганда ошону жакшыраак экен, кандай экен? Жыйым азыр коюлуп турат, эми дагы карайбыз да. Кимге кандай ыңгайлуу болот, кимдерге кандай коюлат. Азыр эми толук кандуу коюлуп бүткөн элек азыр негизичи. Мен азыр жанатан бери жакшы көрүп айтып атканым мындай болду эле да. Кээ бир жерде, мисалы башка окуу жайларда студентти мал катары көрөт дагы, студентке эч кандай шарт түзбөй, бирок өздөрүнө максималдуу шартты түзүп, өздөрү өзгөчө креслодо отурушат да. Азыр мына жерде өзгөчөлөнбөй, бардыгы жакшы экен деп келатсам, сиздики кара болуп өзгөчөлөнүп турат да, ошого айтканым. Кара болгон эле. Идрисиним. Бул мындай, азыр биз жаңы көчүп келдик да. Анан биз өзүбүздүн мурунку немелерибизди койдук. Анан эми жаңылануу боюнча биринчи тиги сиздер айткандай студенттерге биз бардык каражаттарды, столдорду камсыздадык. Эми азыр мындай столдорду сиз айтып атасыз. Балким эртеге тияктан бизге башка стол берип кояттыр. Мындай кандай десем мындай орундуктарга окшош кылып. Азыр пока ушуну коюп коюптур, мен да азыр карап отурам да. Рахмат. Биз бергенин коюп отурат. Макул, куттуу болсун. Жакшы экен. Кечиресиз. Макул. Так, бул жак эмне кана экен? Бул жанагындай чоң лекциялык кана да бирөөсү. Бул жер азыр канча орун болуп атат? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болсо 6, 12, 12, 24 орунду экен, а? Бул жакта дагы ошол. Так. Бул жак актуал экен, бул жагына сүрөт тартылыптыр, боелуптур. Бул жагына башка түс берилиптир. 24 орунга 24 мындай жумшак стул коюлуптур. Так. Эмне көрсөтөйүн деп атасыңарбы? Эмне, ушунча сам мугалим болсоң ошо киргендеги бир эле флешкасы менен кирсе калганы. Интернет өзүндө, мына тармактар өзүндө. Буга флешкадагы калаган флешкасын өзүнүн предметин ушуга салып алып деле окуп берет экен. Булар эки системада иштейт. Бул Android системасы, бул жерде OPS деп турат, операциондук система. Эгер операциондук системаны басканыбызда, бул жерде биз как компьютердин системасын иштете алабыз. Азыр компьютердин системасына кирип атат. Америка эмне дейт? Сенсорный экрандарда эле. Компьютердеги эле.
Бул жерден проводник аркылуу бул жерден өзүбүздүн салган флешка алсак болот. Звуктары да бар. Звуктарыбызды айтып көбөйтүп иштете беребиз. Ушул жерде табыз. Жо, мага эмне кыз болуп атат айтайынбы? Мен түшүндүм, буга ынандым. Мен уруп көргүм келип атат мунучу. Өнүн сапаты аябай күчтүү. Күчтүүбү? Уруп көрсөм боло берет, а? Мен мына мушта уруп көрөйүнчү мына. Мына, сонун экен. Мына. Сонун, мыкты. Өзү мынтип эч ким текшербесе керек, а? Кандайсыздар? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы? Бул жак эмне кылган азыр? Деканат. Деканатыңыздар куттуу болсун. Рахмат. Сиздерге эмне ошол жаңыраак мебель табылбадыбы сиздерге? Жаңы мебелер коюлган бар. Мебелдер бар. Жеңиз. Кылып чыкпаңыздар. Рахмат чоң. Жакшы алып келдиңизби? Ооба. Рахмат. Бул жагы эмне? Сиздики? Эжеке, сиз эмне мондой стулда отурсаңыз болбойбу? Отурам, окшош эле. Экөө бирдей эле, ал чүнүнө карап. Өзгөчө. Мен өзүмдүн столум менен көтөрүп келем. Мен азыр көчүп элекмин. Ошондо Өзүмдүн эски столум менен эле. Жок, мондой жаңы эле эл отургандай, студент Жок, мен отургандай. өзүмдүн столум. Мага биринчи кезекте студенттердин кызыкчылыгы. Бизге өзгө стол неме эмес. Мен ошону айтып атам да, эжеке. Мен азыр бая башта көрүп, карап бир нерсени байкадым эле. То есть мага окутуучу отурган стул менен студент отурган стул окшош экен, бул жакшы экен. Студент менен мугалимдин, окутуучунун статусу бирдей экен. Башка окуу жайларга барсаң, студентти мал катары көрүп, студентке баягы бир монтип шалактап мас кишидей болгон жанагы жыгылайын деп калган блокторду отургузуп коебуз. Мугалимдер, окутуучулар, проректорлор, ректорлор, декандар, завкафедралар тим эле чалкалап креслодо отурат да. И ошондой кылбай, мына жакта жакшы экен деп келатсам, сизди Кресло эмес, жөн эле стол. жөн эле? Жөнөкөй эле стол. Биз биринчи кезекте студенттердин кызыкчылыгын карайбыз. Бул жактар ак бойдон калбаса керек эми, жасап алсаңыздар керек. Кичинеден шкафтарды өзүбүздүн буюмдарды уктап келебиз. Макул. Болуп туруп жакшаңыздар. Так. Бул жагы көк түс экен эми. Так. Бул жакта эмне бар? Бул жакта деле ушу панелдер бар. Бул жактын деле жанагы стулдар баягы окшош экен. Бул жак эми өзгөчө эч нерсеси жок, бирок эми мен азыр бардык этажды көргөзөм деп атам, бардык этажды көрүп чыгышым керек болду. Так. Интернетте улантырма жана даяр өзүңүз издеп көрөсүз. Ыдыр Исаковду издеп көрсө болобу? Мына чыкты уже, чыкты. Ыды дегенде эле чыгыш керек менимчи өзү. Алган тежелерин капсалган. Ыдыр Исаков деп моно жактан урматтуу эмелер, студенттер. Бул жерден отуруп эле мен тууралуу Ыдыр Исаковду коюп бер десеңер, кээде педагогикалык мисалы менде нелер бар экен. Мен дагы педагогикалык силерге бул гангирбашпы деген чыгып атат го, кой. Жок, бул жер көпчүлүгү тамашага салып айтып атат, бирок көпчүлүк жандай азыр эми лекциялыктан арылалды атпайбы ректор баш болуп, ошого кээ бирки маалыматтар ушул сайттардан, ошолордон алганда түз эле интернет аркылуу анан жалпын баягы уланып ушул жактардан чыгарып кетүүгө ыңгайлаштырылып, интернетте өзү менен кошо экен дегенде да. Рахмат. Сонун. Мындай лифти бар окуу жайды биринчи жолу көрүп атам. Ошондуктан мен студент кезде лифт дегенди көргөн эмесмин. Ошон үчүн лифтке чыгып алайынчы ушу. Чыгар. Так. Биринчи этаждан. Мына чыкты. Макул жакшыгаңыздар. Так, 4-тү басабыз эми. Так. Музыканы карасыңар, музыканы. Бул музыкага бизге эми жанагы эме келбесе эле болду, жабык келбесе эле болду. Биздин автордук программаны, биздин музыканы колдонуп койдуңар деп. Так. Так, 4-чү кабатка келдик. 4-чү кабат бир аз эме экен, Мынау дизайн эмнеге мындай болуп калган?
Суз го? Бул жерге немелер келет да, катар бул динагы сүрөттөрү даярдалып атат, ушул. Боз болуп калыптыр да. Мына бул жак башка экен. Мына жакта парталарына мына Эмблема. ушул окуу жайдын логотиби басылыптыр, чегилиптир ушуга. Сонун. Мына булар жакта дагы мына бардыгында бар экен. Так. Мына. Сон. Студенттерди көп кордобош керек. Тескерисинче студентке ушинтип шарт түзүш керек, урматтуу жетекчилер. Şu stüdentlerдің kontragын мындай да. Ар бир ата-эне баласын окууга жөнөтүп атканда ошол акыркы нанын үйдө мисалы 5 баласы боло турган болсо 5 баланын ырыскысын кыйып туруп, анан ошол бир студентке кыйла ырыскынын көпчүлүгүн ошо 5 студентке 5 балага бербестен, мисалы 4 балага бербестен 5-чи баласы студент болсо ошо студентке де берет. Анан ошол жесин дейт, ошонун контрагына дейт, ошол кийсин дейт, ошол көчөдө жүрсүн дейт, бирөөдөн кем болуп калбасын дейт. Анан ошентип жөнөтсө, анан окуу жайлардын жетекчилери же жакшылап билимди бербесе, муну деле көрдүңөр. Же жакшылап билимди бербесе, же жакшылап шарт түзбөсө, анан ошол эмелер берген, ата-эне берген контрактты студентке шарт түзүү үчүн бир тиынын коротпой эле өздөрү бардыгын жеп алса, эми ошол Бишкектегидей окуу жайларды алабыз. Бишкекте акыркы 30 жылдын ичинде бир даараткана курулбаптыр жанагы эмеде, Улуттук университетте. Улуттук университетти мен сөккөндөн, аларды урушкандан, тилдегенден, жамандагандан, сындагандан такырта жабайм. Себеби алар ошого татыктуу экен. Мына. Бул жагы сары, бул жагы ак, бул жагы эмне деп коет? Фиолетовый дейби? Бул жакта Оштун Акбура дарыясы агып турат. Аны бойлоп мынау көчө өтүп турат. Жанында парк, андан наркы жагын карасаңар, Ош мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик университетине келе турган чоң аллея бар, чоң жол бар. Ал жакта дагы адамдар эс алып басып жүрүшөт. Бул жакта эме жок го? Лет экран бардыгында бар деп атпады беле? Барына жетишип чыга элек, негизи бар да. Негизги каналарга, лекциялык каналардын бардыгына коюп атат. Чоң каналарда. То есть, хорошо. Так, мында бар экен. Азыр биз 4-нчи этажда жүрөбүз, а? Мында дагы жок экен, а? Эки эме чыкканы. Жок, лет экран жок. Лет экран ооба. Эки канада лет экран жок экен. Туалет жок. Бул 4-нчи, 5-нчи этажда туалет жок деп аткан. Азыр 5-нчи этажга чыгабыз эми, эң жогорку кабатка. Так. Видеокамера турат. Так, бул жакта мугалимдер отурат окшойт. Так, бул жак кара түскө боелуп тур. Бул жак мындай кездеме сыяктуу текстура экен. Бул жактын отургучу кара түстөгө экен, бирок жумшак экен бул дагы. Эң негизгиси мына жакка баягы рюкзагыңды, же кийимиңди, кепкаңды илип койсоң болот экен. Шапкаңды алып отур деген болсо, алып туруп мынага илип коет экенсиң. Чет шапкаңды дегенде. Мында дагы бар экен. Иштесе болот экен. Мына. Сонун. Мунун артында да доскасы барбы? Доска наркы жакта турат экен, Лет экран мул жакта да бар экен. Биз азыр 5-нчи этажда жүрөбүз. Так, бул жакта да бар экен, лет экран. Так. Деканат. Жак деканат экен. Ачып көрөлү. Зерикпей бардыгына кирип көрөйүнчү. Бул жакта дагы ошол наркы жагы ошол Ош жанагы Акбура дарыясын карап турат. Жумшак амеректер. Сонун. Так. Жагыч. Бул жагы дагы. Мына.
Бул жагында дагы бар экен. Мына гүлдөрдү да өстүрүп коюштур. Кээде мугалим сыртка чыкпай эле мына жерге өзүнө бир стулду коюп отура берсе болот экен. Студенттер келгенде чыгып туруп, сабагын өтүп, кайра кирип отура берсе боло берет экен. Сонун экен. Жак аудитория. Жакта да LED экран жок экен, Ошондо 3 канада LED экран жок болуп атат. Жанагы кичине аудиторияга чоң LED экран сүргөнгө аларга ыңгайсыз болгон үчүн булар үчүн өтө мына жака жабыштырып турула турган вариантын кошо ишке алышкан да. Жакта дагы LED экран жок экен. Ошондо 4 канада LED экран жок экен. Калганда бардыгында бар экен. То есть коюлабы? Бул жака дагы болот, Оператор бала техник жол. Эме техник жигит. LED экран азыр 4 канада жок экен. Ректоруңар айтты эле бардыгында бар деп. 4 кана кичинекей болгонуна байланыштуу. Булар өлчөмү 86 болгондуктан чоң болуп калат экен кичине каналаргачы. Ошондуктан биз мына дубалга илине турган кичинекей экрандарды алып келебиз деп пока койлекпиз. Алар келип атат. Хорошо. Ошондо канча аудитория бар эле? 38 аудитория бар. 38би? Каналарда, деканаттар, алар сырткары. Деканаттардан кафедра башчылары отура турган жерден сырткары студенттер үчүн 38 аудитория бар экен. 38-ин 34-үндө LED экраны, мындай экраны бар экен, бирок 4-өсүндө LED экран коюлду экен. Ага кичинерээкин коебуз дешип атат. Ошо. Тупой, көрдүк, ынандык. Сонун. Мына бардыгында, мына жакта неге эме жок? Занавескасы жок. Бир занавеска жокко? Орду турат, өзү жок экен. Же коюлу элекпи? Бир канада бир занавеска кем экен. Ошол. Эми мен жыйынтыктап айтайын. Мына 5-этажга чыктым, 5-этажга чейин көрдүк бардыгыны, зерикпей кыдырдым. Дээрлик бардык каналары бири-биринен бир аз өзгөчөлүк болбосо, дээрлик бардыгы окшош. Бардыгына мындай жумшак эмериктер коюлган, жумшак стулдар. Так. Анан баягы блок дегенден кетишиптир. Баягы монтип мас кишидей болуп тайтаңдаган блокторду бирин да коюшпаптыр булар. Жалаң мындай жаңы эмериктерди, жаңы парталарды коюшуптур. Анан бардыгына мындай жумшак стул коюшуптур. Бардык каналардын ичиндеги температура сырттагы кондиционер менен көзөмөлдөнүп турат экен. Бардык терезелери ошол полдон баштап потолокко чейин экен, шыпка чейин. Андан сырткары булардын өздөрүнүн эмеси бар, билем мен. Булардын өздөрүнүн мобилдик от казаны бар. Анан өздөрү көмүр алышат. Бардык корпустарына жылуулукту өздөрү беришет. То есть булар шаардан жылуулукту сатып алышпайт. Шаардан албайт. Анан эми бул болгону өзү Ош мамлекеттик педагогикалык университети деп статусту жакында эле алышкан. Буга чейин Ош гуманитардык университет институт деп айтылат эле. Ош жана педагогикалык гуманитардык институт деп айтылат эле, кыскартып ОГИП деп коюшчу эле. Ошол ОГИП болуп көп жыл турду. 2005 жылдарга чейин абалы өтө начар болчу. Бул жерде ректор талаш болуп, ошо ректор талаштын айынан мугалимдерди жик кылып, аймак-аймакка бөлүп, жердешчиликке бөлүп, уруучулукка бөлүп, бул жерде мындай жаатташкан, жаатташып алып бири-бири менен айтышкан, ушунчалык жанагы ынтымагы кеткен, ырысы кеткен, ушундай куту качкан окуу жай болчу. 2006 жылы ушул жерге Раматылык Каныбек Исаков ректор болуп келген. Ошол ректор болуп келгенден баштап Каныбек Исаков ошол жамаатты бириктирген. Жамаатты бириктирип, окуу жайдын ишин жолго коюп, андан ары кетти. Ал кеткенден кийинки келген азыркы ректору ошол Каныбек Исаковтан кийинки ректор Бекмырза Зулуев деп. Мына ошол киши келди, келгенден бери ал киши өзү 2 жаңы корпус салды. Андан сырткары эски корпустардын бардыгын дээрлик бардыгын ремонттон өткөзүп чыкты. Азыр мына жерде дагы карасаңар болгону $450 отуруптур метр квадраты. Мына мебелдерин кошпогондо. $450 ар бир чарчы метри. Бул 3,5 миң чарчы метр болуп атат. Ошону болгону 120 миллион сомго бүтүрүптүр.
120 миллион сомду булар мамлекеттен алып атышкан жок. Булар өздөрү иштеп, өздөрүнүн акчасына ушуну куруп атышат. Демек кылса болот экен туугандар. Иштесе болот экен, студенттер үчүн шарт түзсө болот экен. Студенттерди мал көрбөй, студенттерди айван катары көрбөй, студенттерди бир кедей чортомон катары көрбөй, же болбосо жөнөкөй бир акчасын алып эптеп бар деп диплом деген бир кагазды берип коюп узатып бербей, аларга татыктуу мамиле кылса болот экен. Ошондой кылыш керек экен. Азырго буларды азыр мен айтып атам, мына билим сапатын кандай болуп атат деп. Бирок сапат жагынан дагы биз Кыргызстандагы ушул мамлекеттик университеттердин бардыгы менен атаандашабыз. Тең тайлашабыз деп отурушат. Бирок азыр сапат жагынан мен деле булардын ошол билим берүүсүнүн сапаты өтө мыкты болуп кетти дегенден алыспын. Мисалы биз бул окуу жайлар азыр мынау имараттары, техникалык камсыздалышы жагынан кыйла жакшырганы менен бул али эл аралык стандарттарга жакындашып атат, бирок ага толук жооп берет деп айтканга болбойт. Бул дагы жетишсиз, дагы кылыш керек, дагы өнүктүрүш керек, дагы бул жака акчаны салыш керек, дагы оңдош керек, дагы өстүрүш керек. Бирок эгерде ушуну биздин өзүбүздүн эле борбордогу окуу жайларга салыштыра турган болсок, ошол эле Бишкек гуманитардык университети БГУ деп коет, Чүй университети деген бар, Нарын деген университет деген бар, Баткен деген бар, Жалал Абад деген бар, Улуттук университет деген бар. Ошолорго салыштыра турган болсок, бул алда канча алдыда баратат. Өзү чакан болгону менен, мен билгенден булардын контрагынан түшкөн бюджети бир 450 миллион тегерегинде. Ошол жанагы светке кетет, мугалимдердин айлык акысына кетет, жылуулукка кетет, кагазга кетет. Ошодон тышкары арткан акчасы ошол 120 миллион болуп, ошол 120 миллионго ушуну куруп турушат булар. Неге ушуну кылса болбойт? Демек болот экен да. Жебей кичине баягы тамакты тыйса, кекиртекти тыйса, ушундай жыйынтыкты алсак болот экен да. Студентти дагы мындай кичине кадырлап, ошол айылда атене малын сатып, акыркы баягы буудайын сатып, картошкасын, түшүмүн сатып, анан ушу окуу жайларга берип атат, ушул студенттин контрагы деп. Ошону булар сарамжалдуу колдонуп атышат. А башка окуу жайларда мындай кылбай атат да, студентти мал катары көрүп атышат да. Кече мен жанагы Бишкектеги окуу жайлардын бирөөсүнө жанагы китеп маселеси боюнча барып калдым, барсам, окуу жай мындай, ачык айтайын, окуу жай эмес, ал малкана. Ошол жерде ушунчалык сулуу жакшынакай кыздар окуп жүрөт. Мен айткым келди ушуларгачы. Айланайын сулуулар, силерге бул жер татыктуу эмес. Силерге бул жер болбойт. Силер мындан алда канча жакшы шартта окуганга акыңар бар дейин деп мындай өзүм даран кармадым да. Ал жакта ушунчалык жаш, ушунчалык активдүү, ушу көздөрү жанып, жайнап турган студенттерди кордоп, малканадай болгон, эч качан өмүрүндө бир жолу чаңы сүртүлбөгөн аудиторияларда окутуп атасыңар. Аудиторияга жок дегенде занавеска коюп койгонго чамаңар жетпей атат, жеп алып атасыңар. Дааратканалары сасып жатат. Подвалына кирсең келемиш жүрөт. Көчүп кеткен. Улуттук университеттин, баягыда мен көргөзүп берген Улуттук университеттин жанагы жатаканасынын душу, ал жердеги душ эмес ал жерге кирип бир ужас кино тарта турган экен. Ал жердин күлүчү иштебейт экен. Кыздар ошол жерде жылаңачтан жуунат экен, анын күлүчү жок экен. Ал жер култтанбайт экен. Жабылбайт экен ал. Ректору уялбай чыгып алып, анан кийин монотип галстук тагып алып, костюмшымды кийип алып, анан ошол жерде элдин бардыгына акыл үйрөтүп, телевизордон чыгып интервью берет. Кайсыл арына, кайсыл чамасына, кайсыл деңгээлине ошентип телевизордон чыгып акыл үйрөтөт дейм да ошолорчу. Кайсыларына мактанат ошолор. Бул эшик. Ал эшик жабылбайбы? Жабылбайт, просто ачып коюш. Кыздар бар экен. Жок, биз ичиге кирбейбиз просто. Эмнеге свети жок мунун? Негизи бул жактыкы эме болчу. Буудан эле бат-баттан күйүп кетип атат. 3 күндө бир эле алмаштырып атабыз бул жерде. Жок, эми ал каралат да турабы? Ооба. Жок, бул кирбей турган болуп жанагындай болуш керек да эми ал. Азыр илим жетишкенде эми ошону мындай бууга туруштук бере турган светтер бар. Күйөлө турчу, постоянно эле күйөт, негизи чындыгында ремонт болгондон кийин эки эмеси лампочкасы жайгашкан, тиякта күйөт.
Дагы бир нерсе, мындай кымбат, жакшы, мынау гранит деп коебу, эме деп коет, ушундай таштардан коюлуптур. Көп жерлерге барсаң, билесиңерби, ушул тепкичке кафелди коюшат, ал арзан кафел, анан мынтип учтары сынып, баягы тиши түшкөн кемпирдей болуп бир өтө көник көрүнүп калат. А бул жерде андай болбойт экен, анткени мына карасаңар, эменин калыңдыгы мына. Калың тепкичтин ушул капталган мына таш калың экен, гранит. Ошон үчүн жакшы. Так, эми подвалга түшөлү. Бул жерде компьютер кана болот экен. Анан мына стулдар ошол компьютерлерге коюлат экен. Стулдары даяр экен. Компьютери машинада жолдо келатат экен. Так. Анан бул жагы Ашкана. жагы ашкана болот экен. Ашкана канча орундуу болот? Ашкана жагы баягы тендерден өтүп, ана бирөөгө берип, ошондон анан ишке кире турган жер да. Мунун акчасыны, муну силер даярдап койдуңар. Мунун акчасыны уялбай эме алат баягы, фуги алат. Казактар малдар ашкана экен. Так, мына стулдар настройка кылып коюш керек экен, бирок жакшы стулдар коюлуптур. Жакшы столдор коюлуптур. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стол экен. Мына ашканасы экен. Так. Бул жагы эмне? Раздаточный бул. Тамак береби? Тамак бере турган жер, нар жагы идиш нерсе. Бул жактан идиш жуулат экен, аркы жагынан тамак ашты берет экен. Бул жагы чыгып кете турган экинчи эшик, бул жагы тазалык. Ошо ашкананын адамдары кирет. Бул жакта да дараткана барбы, э? Дараткана бир душ. Мына жакта душ бар экен. Бул жакта ушул ашкананын жанагы кызматкерлери жуунушат экен. Бул жакта ошол ашкананын кызматкерлерине дараткана экен. Ошондо ашкананын кызматкерлери студенттер менен дараткана талашпайт экен. Булар аралашпайт экен, өзүнчө болот экен. Өздөрүнүн эшиги чыгып кетет, сыртка чыгат. Бул жактан анда жанагы эмелерди алып келсе болот да, тамак ашты, продукталарды ушул жактан түшүрөт. Анан бул жагы эме, ашкана. Мына эшик раздаточный. Ушул жерден бышырып, бул жактан бере берет. Бул жакта да аудитория даяр экен, парталар даяр келиптир, стулдары даяр. Запас мына жакта дагы бир 10 чакты доска бар экен. Бул да компьютер. Бул жакта дагы компьютер коюлат дейт. Мына. Всё, болду, көрүп чыктык. Ошондо подвал менен кошкондо 6 кабатынын бардыгын көрдүк. Анан ушуну урматтуу жанагы эмелер. Доканцалар силер дагы көргүлө. Анан анча-мынча баягы иштебеген ректорлорду силер дагы айткыла, жей бербей, бир аз өлө жегиче студенттериңер менен бөлө жегиле деп айтып коелу. Бул имараттын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ал өзгөчөлүгү мындай. Экинчи кабатында 4 жагында 4 балкону бар. Азыр мына бир балкон көрсөтүп берейин. Мунун свети барбы жокпу? Мына. Бул жакта кээде стулдарды алып чыгып алып отурса болот. Кофе брейк өткөрсө болот. Жон гана күнгө кактанып турса болот. Кыскасы анча-мынча жүрсөң бир өзүнчө сүйлөшөлү дегенде чыгып алып мынтип өзүнчө мындай сүйлөшүп турса болот. Анан мына жагына өтөлү да мына. Бул экинчи балкону. Бул жагы дагы канча, бир метр квадратын алганда канча, бир 2 3 боло турган болсо, 3 бул жагы бир 10 чыкса керек, а? 30 квадраттай бар окшойт, а? Вот ошол. Бул жак менен өткөндө дагы наркы жакка өтсө болот, а? Мына. Бул жакка чыгып кетсе дагы болот экен. Бул жактан кирип кетсең дагы болот экен. Мына бул жакта отурсаңыз болот. Мына. Сонун бул жактан ошол мына алдындагы беседкалары мына 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 беседка коюлуп тур артына.
17 беседка, 17 отургуч. Көп жерде ошо биздикилер ушул отургучтан аяна беришет. Аянбай монантип коюп койсоң, студенттер келсе ар жерге отуруп, ар жерде мындай бири-бири менен маектешип, баарлашып дегенде отурат. Бул мындай бир жакшы атмосфераны түзөт. Мугалимдер отурсун, эс алып, студенттер отурсун, ата-энелер келсе алар отурсун, коноктор келсе алар отурсун. Неге болбойт? Газонда мындай түп-түз кылып коюп кое бербей, мындай ирейиптир, кичине чыгармачылык бар, изденүү бар мына жерде. Асфальтты басышыптыр. Наркы жагы парковка экен. Парковкага дагы чоң месте калтырылыптыр. Студенттин машинасы дагы батат, мугалимдин машинасы дагы батат. Болот экен го ушинтсе. Так, мына жактан эми 4-түнчү эмеге балконго өтөбүз. Мына бул 4-түнчү балкону. 4-түнчү балкон экен бул. Бул жактан карасаңыз дагы мына. Кондиционерлер турат. Так. Так. Мына жакта ошол мурунку эски корпус ушул жерде. Мына жак ушул жер. Дайым баягы бир мурда бир чала курулган бирдемеси бар эле. Булар ошонун бардыгын алып салып, ордуна анан кайрадан тургузушту. Мына жагына мындан бир 2-3 жыл мурун болсо керек. Атамбаевдин тушунда курулду. Ошол Атамбаев бийликте кезинде ошо 17-жылдар болсо керек эле. 17-18-жылдар. Же 18 дагы эмес, 17-жылы 40 миллионго ушуну курушкан. 2 кабаттуу кылып, же 3 кабаттуубу? 2 кабаттуу, болгону азыр мен ушул жерден азыр тактадым. Көрсө, университеттин 350 миллион бюджети бар экен. 14 000 студенти бар экен. Оштогу эң контрагы арзан окуу жай ушул жер. Анан биз билебиз, мисалы Улуттук университетте адашпасам 17 000 студенти бар. Корпустары көп, корпус куруштун кереги жок аларга. Болгону ошонусун жакшылап ремонттоп койбосун. Мен ушул Улуттук университеттен суранат элем. Айнегиңерди мындай, терезеңерди арчып койгулачы кээде. Баягы студенттер келерде 1-сентябрдын алдында. Булар айнегин дагы арчыбайт. Бул жерде мына здание курулуп атат, чоң имарат курулуп атат. Мына 3,5 чарчы метр. Ошонун бардыгы ошол 120 миллион сомго курулду азыр. Азыр мебелдерин кошуп санаганыңарда канча болду десем, азыр эсептеп чыга элекпиз дешип атат, бухгалтери жок экен. Мебелдерине бир дагы катуу стол коюлган эмес, отургуч. Бардыгы ошол жумшак стулдар коюлган. Болгону 4 канасында азыр эме жок экен, LED экран жок экен. Аны азыр коебуз дешип атат. Азыр коюп үлгүрбөдүк, мына ачылышына деп атат. Мына көрсө болот экен, студентти дагы мындай адамдай кылып, мындай студентке адамча мамиле жасап, студенттин ата-эненин берген контрагын хап этип эле жутуп койбой иштесе болот экен. Мен азыр Кыргызстандагы башка окуу жайлардын студенттерине кайрылам. Урматтуу студенттер, сиздер активдүү болушуңуздар керек. Сиздер талап кылышыңыздар керек. Контракт төлөп атканыңыздардан кийин менин контрагыма жараша шартты түзүп бер, урматтуу ректор. Өзүңдүн кабинетине кресло коюп отурсаң, мага да кресло коюп бер. Өзүңдүн кабинетиңде занавеска болсо, мен отурган аудиторияда да занавеска болсун. Өзүңдүн кабинетиңде жумшак стул болсо, мен отурган аудиторияда да жумшак стул болсун. Сенде интернет болсо, мен отурган аудиторияда дагы жумшак стул, жумшак эмерек, занавеска, монондой гүлдөр, астына килем и компьютерине интернет и аудиторияга компьютер коюп бер деп талап кылыңыздар. Анткени ал сиздердин акыңыздар. Ал акыңыздарды буга чейин ошол ректорлор жеп отурган. Мен ачык айтайын, урдап отурушкан. Ошондуктан сиздерге шарт түзбөй, өздөрүнө шарт түзүп, өздөрүнүн үйлөрүн жакшына кылып жүрө беришкен. Мен азыр эгерде мындай карап аңдасак болот да, ошол ректордун үйү кандай и башкарган окуу жай кандай. Башкарган окуу жайын өзүнүн үйүндөй кылып башкарыш керек да, өзүнүн үйүндөй шартты кылыш керек да. Жок, өзүнүн үйүнө ушул ташып, урдап алып барып, өзүнүн үйүн замыктай кылып жасай беришет. Бардык нерсени ала беришет, үйүнө сатып. Окуу жайга эч нерсени бербейт, ыра көрбөйт студенттерге. Себеби алар студентти малдай көрөт. Студентти алар ресурс көрөт. Мындай болбош керек. Ошон үчүн студенттер, урматтуу, сиздер контракт төлөп атканыңыздардан кийин талап кылыңыздар. Жетекчиликтен сапатты талап кылыңыздар, шартты талап кылыңыздар, ыңгайлуулукту талап кылыңыздар.
себеби ал сиздердин акыңыздар. Бар болуңуздар.